Орусиядан бошотулуп келгенден бери Дмитрий телефонунан дээрлик алыста элек. Ал туткунда жүрүп жолуктурган башка бардык украиндердин үй бүлөлөрүнө телефон чалууда. Анткени ал тууганы дале тирүү деген алардын алгачкы ырастамасы болуп калышы мүмкүн дейт. Соңку ирет согуш туткундарын алмашуу учурунда Орусия Дмитрийди бошоткон. Бул журналист Украина аскерлери менен бирге үйүнө жөнөтүлдү. Жарандык туткундар сейрек бошотулат жана бул келишимдин чоо жайы азырынча белгисиз. Я был дуже вражений. Бизди тосуп алышканына чынында толкундандым. Мындай жакшы тосуп алышат деп ойлогон эмес элем. Я знав, что... Привіт, мам. Алгач ал улгайган апасына телефон чалып, акыры бошотулганын айтты. Один буду дома. Мен Дмитрийди дарыланып жаткан ооруканадан жолуктурдум. Анын туткундагы жашоосу тууралуу уксаңыз, үрөйүңүз учат. Заломують и волочать. Алар бизди кармап, түрмөгө сүйрөп, жолдо желим союлдар менен сабап, канча адамды өлтүрдүң деп кыйкырып жатышты. Кричат, типу, вы бандеровцы. Кээде тиштесин деп итин бошотуп коюшчу. Чынында үрөй учурарлык мыкаачылык болгон. Ал нерсе тынбай болуп турчу. Бьют палицами. Бул журналистке эч кандай айып тагылган эмес. Дмитрийдин үй бүлөсү жашаган үй Киевдин сыртындагы айылда. Ал жер азыр өтө тынч. Бирок 2022 жылы ал орус аскерлери оккупациялаган согуш таласына айланган болчу. Проверяли, да, если вы вас... Анын атасы, уулу экөө кантип туткунга алынганын мага айтып берди. Бир нече ай өтүп Василий бошотулгандан соң Орусиянын абагынан бул алакандай кагазды алганга чейин ал Дмитрий өлгөн го деп коркуп жүргөн. Мама и тату, я живей. Дмитрий тирүү болчу. Трупів. Анда абакта жүрүп, ата-энемди кайра көрбөй каламбы деген чоң коркунуч болгон. Биз көп жолу ыйладык. Азыр да ыйлагым келип турат. Себеби эмоциямды кармай албайм. Дмитрий мага башка ыйлаба, анткени кайтып келдим да деп айтты. Бирок уулубузду 3,5 жыл көрбөй жүрдүк. Дмитрий менен атасы кармалган биринчи жертөлө бул мындан алыс эмес жерде. Аларды ушул жердин астында колу бутун, көзүн байлап кармашкан. Арадан бир нече жыл өтсө да ушул аймактын эле 40тан ашуун тургуну Орусиянын абактарында отурушат. Дмитрийдин ата-энеси болсо эми уулун күтүп сарсанаа болушпайт. Ал айыгы арзамат үйүнө кайтып барат. Бирок бир нече жылга созулган коркунуч жана ажырым бул үй бүлөгө жана башка миңдеген үй бүлөлөргө терең кайгы алып келди. Це такі штифти мені ставили.